Саламатсыздарбы? Биз англис тилинин 6 сабагынын 2 бөлүгүн баштайбыз. Биз бүгүн to be этиши жөнүндө дагы бир аз сүйлөшөбүз. Анда сабагыбызды баштадык. Караңыздар, бул жерде to be этиши деп турат. To be. Бул to be этиши жөнүндө өткөнкү сабагыбызда кенен токтолгонбуз. Бул жерде текстте жазылып турат. To be этиши кайсыл бир нерсенин сын сыпатын билдирген учурларда колдонулат. Кайсыл бир нерсенин, кайсыл бир заттын сын сыпатын, ал абалын билдирген учурларда, тагыраагы сүйлөмдө этиш жок болгон учурда биз to be этишин колдонобуз. Мисал үчүн, караңыздар, төмөндө мисалдар келтирилген. Биринчи сүйлөмдү окуп көрөбүз. This apple is red. Бул жерде кыска сүйлөм, 4 сөздөн турган кыска сүйлөм. Караңыздар. This бул деген маанини берет. Бул. Apple бул алма. Red бул кызыл. Тагыраагы бул сүйлөмдө биз айтып атабыз, бул алма кызыл деп атабыз. Биз алманын сын сыпатын билдирип атабыз. Алманын абалын билдирип атабыз. Алма кандай? Алма кызыл. Биз ошол кайсыл бир нерсенин сын сыпатын билдирип атабыз. Дал ушул сүйлөмдө to be этиши колдонулган. To be этиши мына бул жерде is деп келип атат. Is. Бул is эмне үчүн is болгондугун биз өткөнкү сабагыбызда, өткөнкү видеодо айтканбыз. Аны азыр кайталабай эле коеюн. Демек, бул жерде караңыздар. This apple red деп койсок болобу? Жок, болбойт. Мисалы, кыргыз тилинде болот. Бул алма кызыл. 3 сөздөн туруп атат. Бул алма кызыл деген 3 сөздөрдү бириктирип туруп, биз бир сүйлөм жасап атабыз. Кыргыз тилинде, англис тилинде жөн эле бул, анан алма, анан кызыл деген сөздөрдү кошуп жазып, кошуп айтып эле коюп сүйлөмдү түзө албайбыз. Сөзсүз түрдө биз to be этишин колдонушубуз керек. To be этишин ошол заттан кийин, ата тоочтон кийин колдонобуз. Is деп келип атат бул жерде. This apple is red. This apple is red. Мына is болушу керек. Сөзсүз түрдө. Демек, биз түшүнүп алалы, бул to be этиши кайсыл бир нерсенин сын сыпатын, ал абалын билдирген учурларда колдонулат экен. Экинчи сүйлөм. She is beautiful. She is beautiful. She бул ал, тагыраагы орус тилинде айтканда ана дегенди түшүндүрөт. Beautiful бул сулуу дегенди түшүндүрөт. Демек, биз айтып атабыз ал сулуу деп. Кыргыз тилинде 2 сөз менен ал сулуу деген сүйлөмдү курушубуз мүмкүн. Ал деген сөздү алып келебиз, андан соң сулуу деген сөздү алып келип коебуз. Биз ошондо кайсыл бир адамдын сын сыпатын билдирип атабыз, анын ал абалын билдирип атабыз. 2 эле сөз менен. Ал сулуу. Англис тилинде биз 3 сөз менен куруп атабыз. She is beautiful. Ал сулуу деген сөздү биз 3 сөз менен айтып атабыз. Англис тилинде. Is'терге көңүл буруңуздар. Is бул кайсыл жерде келип атат? Is дал ушул ата тоочтон кийин келип атат. She is деп этиштин ордуна этиш, to be этиши келип атат. Мына ушул. Болгону биз to be этишин дайым эле колдоно бербейбиз. To be этишин ошол кайсыл бир нерсенин ал абалын билдиргенде гана колдонобуз. Кийинки мисал. You are shy. You деген бул сен же сиз же сиздер же силер деген дагы маанини берет. Тагыраагы көптүк түрдөгү дагы маанини берет. Shy деген бул уялчаак. Демек, you are shy деп эмнени айтып атабыз? Сен уялчааксың деп атабыз. Сен уялчааксың. Кыргыз тилинде дагы салыштырып көрүңүздөр. Сен анан уялчааксың. 2 сөздү бириктирип
Bir süйлem айтып атабыз кыргыз тилинде. Англис тилинде sen uyalçaksın деп айтыш үчүн you are shy деп айтышыбыз керек. Үч сөздү бириктиришибиз керек. You бул ата тооч. Kim? You. Sen. Андан кийин to be этиши. Андан кийин ошол сын атооч. Shy. Уялчак. Кандай? Уялчак. Көрдүңүздөрбү? Демек биз кайсыл бир адамдын сын сыпатын билдирген учурда дагы to be этишин колдонушубуз керек экен. Биз жөн эле you shy деп айта албайбыз. You shy деп айта албайбыз. Сөзсүз түрдө to be этишин коюп кетишибиз керек ортого. Кийинки акыркы мисал I am at home. I деген бул мен дегенди түшүндүрөт. Home деген бул үй. At деген бул ошол үйдүн ичинде, үйдө дегенди ушул at деген сөз түшүндүрөт. Демек I am at home. Мен үйдөмүн. Кыргыз тилинде эки сөз гана болуп атат бул жерде. Мен анан үйдөмүн. Мен үйдөмүн деп эки сөздү бириктирип бир сүйлөм айтып атабыз. Англис тилинде караңыздар. I am at home. 4 сөз биригип атат бул жерде. I am. Мына ушул am бул to be этиши. Караңыздар, am ата тоочтон кийин келди. I at am home деп айта албайбыз. Бул am бул ата тоочтон кийин келет to be этиши. Мына are, is, am үчөөсү тең ата тоочтон кийин келип атат. Экинчи келет. Андан кийин кандай, эмне, кайсыл жакта деген сөздөрдү to be этишинен кийин коебуз. Мына I am at home. Үйдө. Мына ушундай to be этиши жөнүндө дагы кененирээк талкуу кылдык. Мен ойлойм, бул этишти жакшы үйрөнүп алдыңыздар деп үмүт кылам. Кийинки сабактардан дагы амандашканча саламатта калыңыздар.